Хиджабка рұқсат жоқ, балам хиджабка рұқсат бербейбиз. Башка дагы салган дегендер бар экен кыздар. Өз чындыгында бул мамлекеттик ишкана болгон үчүн өтө жол көбөйтүп бергенибиз бизге туура эмес, туура? Дагы бир 10 мешти салынат экен да, аларга биз не деп койсок болот? Ата-энелер Ошол кыздар бизге кайрылсын. Биз кайрылбай рұқсат. Мынаны өчүрүптүр. Неге өчүрүп? Кайрылбай рұқсат бересизби? Менен алсак. Мага тийишпеген. Сен да мага тийишпе. Мен сизге тийише элекмин. Отуруңуз. Не болду сизге? Мен баскан турган тартышкан эмне акың бар сен? Калаган мыгам да. Баскан турган тартпам мен. Зар деген нерсе билесизби? Баскан турганын тартпагам. Мен сенин сурооңо жооп бердим, а? Сиз бизге ушундай мамиле кылып атасыз, сиз окуучуларга кандай кыласыз? Сурооңо жооп бердим. Жок, окуучуларга кандай мамиле кыласыз? Зар жаман чечилет. О, экинчи этаждан түшүрүп бербейсизби? Жок, мен тарткан. Мен тартатасың го. Тартабың. Ке тартады. Булар кирсем, буларга кокусунан эле бир иштер боюнча кирип калдым. Кирсем, булар эле отуруптур. Мына чечкиле деп эле айтат. Экинчи көрбөйүн алынат самтыранга. Директор да айтты. Жок, не ак жолду да чечтирем, жол салдырбайм деди. Ушундай жакшы эле жөн эле чечкиле деп айтпасаңы? Жакшы эле жол менен эле. Чечкиле деп айтпасаңы? Ооба, жакшы эле жол менен айтып атат. Чечкиле деп айтпасаңы ушуну? Ооба, жакшы эле жол менен чечкиле. Ошо дарбазага чейин уруп келгиле элек. Анан дарбазадан келгенде бантик тагып, жолуңарды алып, мектеп окуучусу болуп киргиле дейт да, мектептин мыйзамына. Сен ошондой? Сен ошондой? Бара эле ошондой? Бирок биз мектептин ичине жалгыш кире албайбыз. Болобу дешет. Жок, сендин ушундай бүгүн келген сен өзүң алдын ала кел биз менен жолуңузду койчу. Бир суроону жооп бере албайсың да, мектепке кыздар жол менен келе берсинби? Жок, мыйзам чыккан болсо, конституция Эже, мыйзам бар да, эже. Жогору жактан макул деген болсо келе берсин. Мыйзамда бар да. Билбейсиңерби? Билбейсизби? Билбейсизби? Билим берүү жөнүндө мыйзам билесиңерби? Үчүнчү беренеси бар, 29 беренеси бар. Окуңуздар. Мисалы 10 кыз орамсачы. Анча-мынча маселе. Районодон уруксат берсе боло берет дейт, мен билбейм. Билбейсиз. Бул мектепте жол салган кыздарга дарбазадан алып чечип киргиле деп ушундай айтып атасыздар да. Ошо чынбы жалганбы ошол? Айттым. Сиз айттыңызбы? Себеби бизде уставда бар да. Жалпы кыздарга айттыңызбы ушунда? Жалпы кыздарга? 3 кыздан башкасына уруксат жок экен да? Уруксат жок, башкасына эми Кимдин сөзү менен чыгып атасыз? Өзүңүздүн пикириңизби? өзүмдүн пикирим, мен дагы устав окуйм. Неме, берде жолуксан кыздарга кысын болобу? Ооба, чечип киргиле дейт, чечип киргиле. Качан айттык? Мектептин сыртынан чечип. Качан айттык? Не? Класс мектептин сыртына келгенде чечип, мектептин сыртынан киргенде чечип койгула, болбосо чал бербейм. Ошондой айтабы? Ким айтты сен? Меня öğretike ona директор bir жолда айткан, меня öğretike дейт. Бул ороңуз келгендер көп да? Дегенім мектепке жол салынбай барбасын деген боюнча мектептин уставы бар. Мектептин уставында кандай форма көрсөтүлсө, окуучу ошондой формада келгенге милдеттүү. Жок, кандай эле ушул жолуңду чечип коюп мектеп, андай нерсе жок бизде. Бар болсо эмне кыласыз? Бар болсо эмне кыласыз? Далил менен айткылсыз. Далил бар болсо эмне кыласыз? Далил Кандай чара көрөсүз? Силер жетекчи менен силер кыласыңар. Кечип койгон. Сен эмне следовательсиң? Не, дудук болуш керекпи? Жок, дудук болбосо сен следовательсиң. Сиз эмнеге андай бизге Далил болсо мыйзам чегинде чара колдонулат. Болду. Болду ошо экен. Ушунда мусулманча жол эме уруксат жок экен дечи. Уставды сакташ керек да. Уставды сакташ керек ошондо. Ооба. Мыйзам боюнча кирсе кире бересиң. Кире беребиз мына. Мыйзам уруксат берет да. Запускайте. Динара, посмотрите, что вы творите. Здравствуйте. Здравствуйте, да? Нет, я не директор. А вы кто? Я учебный завуч. Меня зовут Константин Бакиров, я правозащитник. У нас к директору несколько вопросов и все, и мы уйдем. Вы разрешение возьмите в районе? Нет, разрешение не требуется. Почему не требуется? Ну я знаю. Сейчас нельзя, во время пандемии никого нельзя. Я за свои слова и действия отвечаю. Нет, вы за свои слова отвечаете. Сейчас во время пандемии вы можете снять на видео меня и написать на меня, то, что запрещают нам запускать кого-либо. Я все равно у нас охрана поэтому я все равно захожу и нахожусь здесь. Почему это вы заходите и находитесь? Потому что я законы хорошо знаю. Ну и что вы знаете закон? У нас тоже своя работа идет. Как положено, мы работаем, вы у нас только пару вопросов и все, к директору. Не надо там вопросы задавать. В этой школе ущемляются права учениц, поэтому вот. Мен сага айтып атам. Охрана агентства лицензиясын алып жазабыз акайын бұлдарға. Жазсаң жаз, мен айтканды кылам. Мени кармабаңыз бирок, мени кармабаңыз, байлап,
Карма келин. Астыр bir şey arasın. Мектептің мизаны же мектептің мизаны жоғары. Надел mi? Надел, зачем там стоит? Охрана должна. Вы директор, да? Вы директор? Вы директор, да? Я директор. Да, вообще не требуется. У нас вопрос есть. У нас вопрос есть. Бирок азыр жолук салынып келдим нерге чейин, мен көрдүм сени. Анан келгенден нерге тургандан кийин тизилип тургандан кийин бияка киришти. Кайра жолуңа чечип койдуңар, а? Азыр сен дагы чечтиң. Сенден бөлөк дагы окуучулар барбы жолун колдонуп жүргөн? Кайра чыкканда так аласың. Ушинтип киресиңер дайыма. Уруксат беришпейби булар? Болду. Ичкериге деле ушул жолуңар менен киресиңерби? А? Жок. Жолуңар чечип киресиңерби? Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Мына азыр биз Кара Суу районундагы бир 4-5 мектепке арыз түшкөндүгүнөн, жолукка каршы деп арыз түшкөндүгүнөн ошол мектептерге барганбыз. Барсак акыйкат деле жолукка каршы экен. Жолукту мектептин ичине чейин кийип келе берсин, мектепке киргенден кийин жолугун чечип кирсин деген өздөрүнүн болбогон бир суу кечпеген уставтардын негизинде ошондой мусулманчылыкты карманам деген кыздарга зулум кылып жолугун чечтирип атыптыр. Бул өзүңөр көп деле болуп турасыңар, видеодо көрүнүп эле турат. Эжекелер шунчалык сабатсыз экен, камераларга асылып, тилдеп, адамдын аброюна шек келтирген сөздөрдү айтып, кыскасы өздөрүнүн колдон келген сабатсыздыгын көрсөтүштү ал жердечи. Прокуратурага буга чейин дагы мектепте ошол 2-3 кызды делосун колуна карматып мектептен чыгарып берген болчу. Ал боюнча дагы прокуратурага арыз жазганбыз. Прокуратура ушу ишине шалакылык мамиле кылып атабы, жакшы иштебей атабы айтор. Азыркы күнгө чейин ошол мектепте деле жолук менен келгендерге каршы экен дагы деле. Мындайча айтканда прокуратураны токоткон эмес, прокуратура мындай жакшы деле иш кылган эмес деп жыйынтыкка келип атабыз да. Ошондуктан мисалы жакшы иш кыла турган болсо сөгүш алат эле, балким директор иштен айдалып кетиш керек эле дегендей да мисалы да. Бул чоң мыйзам бузуу да, колуна карматып делону мектептен чыгып кетесин деп эме кылып берген. Бүгүнкү күндө деле каршы экен ошол мектеп мисалы да. Кара Суунун Ленина дедиби ушундай мектебинде мугалимдери эми сабатсыздыктын акыркы чегине чейин көрсөтүштү. Кыйкырып бакырып, неге киресиңер деген менен ал жерде как будто бир кандай зона сыяктуу да. Бүтөн адам кирбеш керек. Бул коомдук жайга любой адам киргенге укугу бар да негизинен. Базар курганга алып эле эми Кара Сууга өтүптүр да жолук маселеси. Анан бир нерсени айтып өтүш керек бул жерде. Мисалы мына азыр жолугун чечип аткан кыздарды көрүп атасыңар, а? Мектепке кирердин алдында жолугун чечип киришет экен. Ушул жолугун чечип кирип аткан, аянычтуу өздөрү каалабаган абалда кирип аткан, жолугун чечип аткан кыздарыбызга эртең ар бир мен мусулманмын деген адам жооп берет Алланын астындачы. Ошол жердеги молдолор каякта карап отурат мисалы. Ошол жердеги ошол кыздардын аталары каякта карап отурат. Ошол жердеги ошол кыздардын агалары каякта карап отурат. Жок дегенде ошол кызды коргой турган бир мусулман адамдар бардыр акыры. Бул не деген аянычтуу көрүнүш. Мисалы биз өзүбүз шунчалык кейиштүү абалга келдик ошол нерсени көрүп. Ошону коргой турган мыйзам чегинде карап, мындай кылса болбойт, мындай кылса болбойт деп прокуратурага арыз жазып, муну карап койгула, муну тип койгула деп ошол жерде мусулман кыздарды укугун коргой турган адамдар жокпу? Ошол кыздардын эртең чечкен ар бир көрсөткөн ар бир тал чачына ошол жердеги жана Кыргызстандагы ар бир мусулманмын деген адам ошол нерсеге жооп берет. Сөзсүз түрдө жооп берет. Анан мыйзам алдында дагы муну кылган кылыгы үчүн эжеке агайлар дагы жооп берет сөзсүз түрдө. Бул тууралуу сөзсүз түрдө Илимкени каналынан толук маалымат беребиз. Bundan başka faktlar da толтура. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.